Ар бириңиздерде Кудайыбыздын тынчтыгы болсун, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен Ыйса Теңирибиздин тоодо айткан насаатын улантабыз. Бүгүн биз Матай 5-бөлүм 5-аяттагы момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат деген теманы карайбыз. Момун деген сөз баш ийүү, моюн сунуу деген сөздөргө маанилеш келет жана момун болуу деген бул жашоодо кандай гана жагдайларга туш болбойлу, бардыгын Кудайдан ыраазычылык менен чын жүрөктөн кабыл алуу, нааразы болбостон кабыл алуу дегенди билдирет. Бирок мындай момундукту кайдан тапса болот? Мындай момун абалга кантип жетсе болот? Жана момундар жерди мурасташат деген эмнени билдирет? Биз сиздер менен бул жолу момундукка байланыштуу 3 пунктту карайбыз. Биринчи пункт — момундардын мүнөзү. Экинчи пункт — момундардын сыйлыгы жана үчүнчү пункт — момундукка чакырык. Анда эмесе, алгач биринчи пунктту, момундардын мүнөзүн карайлы. Сандар китеби 12-бөлүм 3-аятта Муса жер үстүндөгү бардык адамдардын ичинен эң момун адам болгон деп жазылган. Аны башкалар айыпсыз жерден айыпташса дагы, ал айыпсыз болсо дагы, өзүн айыптагандарды айыптаган эмес. Тескерисинче, алар үчүн сыйынган. Мына ушундай сапат анын момундугун көрсөткөн. Матай 5-бөлүм 5-аяттан биз момундар бактылуу, баталуу экенин көрдүк. Матай 11-бөлүм 28-ден 30-га чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Менин моюнтуругумду алып, менден үйрөнгүлө, анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Анткени менин моюнтуругум жакшы, жүгүм жеңил. Бул үзүндүдөн Ыйсанын момундугун көрө алабыз жана момундукту Ыйсадан үйрөнө алабыз. Ыйса жоош жана момун болгон. Анда жоош жана момун жүрөк болгон. Демек, момундар Ыйсанын моюнтуругун алып, андан үйрөнүшөт. Өз күчүнө, өз акылына, өз жетишкендиктерине таянышпайт. Алар Ыйсасыз эч нерсе кыла албаарын түшүнүшөт. Ошондуктан аларда Кудайдын тынчтыгы бар. 1 Петр 3-бөлүм 4-аят бизге мындай дейт. Кудай алдында кымбат баалуу эсептелген, жүрөктө сакталган, туруктуу, момун жана жоош рух болсун. Момундар ушундай мүнөзгө жана сапатка ээ. Алар адамдар баалаган сырткы сулуулукка эмес, Кудай баалаган ички сулуулукка умтулушат жана ошого ээ болушат. Ал эми Жакып жазган кат 3-бөлүм 13-аятта момундук мүнөзү жөнүндө мындай деп жазылган. Араңарда ким акылдуу жана эстүү? Ал өзүнүн ошондой экендигин жакшы жүрүм-туруму менен, акылдуу момундугу менен көрсөтсүн. Момун адам акыл эстүүлүгүн сөз менен гана эмес, жүрүм-туруму жана акылдуу момундугу менен көрсөтөт. Эми момундук мүнөзү боюнча акыркы аятты карайлы. Бул 1 Петр 3-бөлүм 15-аят. Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула. Момун адам өз жашоосунда машаякты теңир катары ыйык тутат жана ишеними жөнүндө сураган адамдарга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болот. Эми экинчи пунктту, момундардын сыйлыгын карайбыз. Момундар кандай сыйлыкка жана кантип ээ болушат? Момундардын сыйлыгы. Биз Матай 5-бөлүм 5-аяттан момундар жерди мурасташаарын көрдүк. Ал аятта момундар бактылуу, анткени алар
жерди мурасташат деп жазылган. Ал эми Матай 11-бөлүм 29-аяттан момундар Кудайдын тынчтыгына ээ болушаарын көрдүк. Ал эми Забур 24-бөлүм 9-аятта мындай деп жазылган. Кудай момундарды чындыкка бурат, момундарга өз жолунда жүргөндү үйрөтөт. Демек аларды Кудай чындыкка бурат жана өз жолунда түз жүргөндү үйрөтөт. Забур 36-бөлүм 11-аятта ал эми момундар жерди мураска алышат да тынч турмушка ырахаттанышат деп жазылган. Забур 75-бөлүм 10-аят бизге мындай дейт. Анткени Кудай жердеги эзилгендердин баарын куткарыш үчүн, сот жүргүзүү үчүн ордунан турду. Эзилгендер деген сөз момун деген байыркы еврей сөзүнө туура келет. Ал эми Кудай аларды куткарат, аларды куткаруу үчүн сот жүргүзөт. Забур 149-бөлүм 4-аят. Анткени Теңир өз элине ыраазы, момундарды куткарып даңкка бөлөйт. Демек бул аятка ылайык Кудай момундарды куткарып, аларды даңкка бөлөйт. Ишая 11-бөлүм 4-аятта момундар жөнүндө мындай деп жазылган. Ал алсыздарды адилеттик менен соттойт, жерде азап чеккендердин ишин акыйкаттык менен чечет. Ал оозунун таягы менен жерди кыйратат, оозунун руху менен мыйзамсызды өлтүрөт. Бул аятта азап чеккендер деген сөз момун деген байыркы еврей сөзүнө туура келет. Демек, Кудай момундардын ишин акыйкаттык менен чечет. Ишая 29-бөлүм 19-аятта азап чеккендер. Бул сөз момундар деген еврей сөзүнө туура келет. Азап чеккендер. Момундар Теңир тууралуу абдан кубанышат. Жакыр адамдар Исраилдин ыйыгы тууралуу сүйүнүшөт. Демек, момундар Кудайдын кубанычына ээ болушат. Ишая 61-бөлүм 1-2 аяттарда Теңирдин руху менде, анткени Теңир мени жакырларга жакшы кабар таратууга майлады. Мени жүрөгү кайгыргандарды айыктырууга, туткундарга эркиндик жарыя кылууга, камактагыларга зындандын ачылышын жарыя кылууга, Теңирдин ырайым кыла турган жылын жарыя кылууга, Кудайыбыздын өч алчу күнүн жарыя кылууга, кыйналгандардын бардыгын сооротууга майлады деп жазылган. Бул аяттагы жакырлар деген сөз момун деген байыркы еврей сөзүнө туура келет. Демек, момундарга Кудайдан жакшы кабар келет. Кудай аларды айыктырат, куткарат, аларга ырайым кылат жана сооротот. Жана экинчи пунктка ылайык тактап айтканда, момундардын сыйлыгына байланыштуу акыркы аят бул Элчи Жакыптын каты 1-бөлүм 21-аят. Ошондуктан ар кандай ыпластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара ала турган сөздү момундук менен кабыл алгыла. Демек, бул аятка ылайык момундар Кудайдын сөзүн момундук менен кабыл алып, жана алар куткарылууга ээ болушат. Эми момундукка чакырык деген акыркы 3-бөлүккө өтөлү. Момундукка чакырык. Сепаниянын китеби 2-бөлүм 3-аятта момундукка чакыруу жөнүндө мындай дейт. Жердеги бардык момундар, Теңирдин мыйзамдарын аткаргандар, Теңирди издегиле, адилеттикти издегиле, момундукту издегиле. Балким силер Теңирдин каары төгүлө турган күнү аман калаарсыңар. Демек, бул аятка ылайык, эгерде биз момун болууну кааласак, Теңирди издеп, адилеттикти жана момундукту издешибиз керек. Матай 11-бөлүм 29-аяттан жогоруда биз бул сөздөрдү окуганбыз. Менин моюнтурумду алып, менден үйрөнгүлө. Анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Демек, бул сөздөргө ылайык биз момун болууну Исадан үйрөнүшүбүз керек. Исадан гана үйрөнө алабыз. Эфестиктер 4-бөлүм 2-аятта
Бардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болгула, бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып, көтөрүмдүү болгула деп жазылган. Демек, бардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болуп, бири-бирибизге сүйүү менен мамиле кылып, көтөрүмдүү болушубуз керек. Колостуктар 3-бөлүм 12 аятта мындай деп жазылган. Ошондуктан Кудайдын тандалгандары, ыйыктары жана сүйүктүүлөрү катары боорукердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле. Бул аятка ылайык биз момундукту кийим сыяктуу кийишибиз керек. 1 Тимотей 6-бөлүм 11 аятта: Ал эми сен, Кудайдын адамы, ушунун бардыгынан кач. Тескерисинче ишенимиңди, сүйүүңдү өстүрүүгө, адилет, такыба, чыдамкай, момун болууга умтул деп жазылган. Демек, биз момун болууга умтулушубуз керек. Титке жазылган кат 3-бөлүм 2 аятта: Эч кимге жаман сөз айтышпашсын, жаңжалчыл эмес, жоош болушсун жана бардык адамдарга момундук менен мамиле кылышсын деп жазылган. Демек, бардык адамдарга момундук менен мамиле кылышыбыз керек. Жана акыркы аят бул Жакып 1-бөлүм 21 аят. Ошондуктан ар кандай ыпластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара ала турган сөздү момундук менен кабыл алгыла. Демек, бул аятка ылайык Кудайдын сөзүн момундук менен кабыл алышыбыз керек. Ошентип биз бүгүн сиздер менен момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат деген теманы карап жатып, 3 пунктту: биринчиси момундардын мүнөзү, экинчиси момундардын сыйлыгы жана үчүнчүсү момундукка болгон чакырык деген бөлүктөрдү карадык. Эми жыйынтык чыгарсак, момун болуу деген бул алсыздыкты, такыр эле жумшактыкты билдирбейт. Момун болуу бул сырткы гана сапат эмес, бул ички мүнөз. Момундук бул акылдын жана жүрөктүн моюн сунган абалы. Иса теңир жер үстүндө жашап жүргөндө анда так ушундай сапат болгон. Ал жоош жана момун болсо дагы атасынын үйүнө болгон кызганычтан улам ал жактагы акча алмаштыруучуларды кууп чыккан. Исанын шакирттери, элчилер өз устатына окшоп момун болушса дагы алар күнөө кылгандарга катаал болушкан жана сырттагы адамдардан, куугунтуктан эч кандай коркушкан эмес. Момун болуу деген көрүп турган нерселер менен мактануу эмес. Өзүңдө мактана турган эч нерсе жок экенин түшүнүү. Момундук адамдын иш аракетинин жемиши эмес, ыйык рухтун жемиши. Момундук жемиши жашоонун ыңгайсыз шарттарында өсөт. Момундар жерди мурасташат деген сөзсүз эле түзмө-түз мааниде эмес, өзүнүн мен деген табиятынын үстүнөн башкарууну, рухтун күчү менен жашоонун ыңгайсыз кырдаалдарынан жогору турууну билдирет. Момундуктун эң чоң душманы бул ачуулануу жана чыдамсыздык болуп саналат. Момун адам өзүнүн каалоосу аткарылбай жаткандыгы үчүн өзүнө да, башка адамдарга да, жашоонун шарттарына да жана Кудайга да нааразы болуп наалыбайт. Ал Кудайдын өз убагында ишке ашкан жеткилең эркине моюн сунат. Аминь.